Татьяна Плачук 63 жылдан бери биринчи жолу ооруканага жатты. Үй бүлөсү жүрөгү ооруп жатат деп түшүнгөн, бирок пневмония болуп чыкты. Өпкөсүнүн 60% жабыркаган. Күндөн күнгө созулган азаптуу күндөн кийин Татьяна жашоо менен кош айтыша баштаган. Бирок дарыгерлер аны өлүмдөн арачылап калышты. Я всю жизнь свою пережила. Мен бүт жашоомду кайрадан баштан өткөрдүм, билбейм, сөз жок. Мен үчүн дарыгерлер периштедей эле сезилди. Жаным кыйналганда өлүмгө моюн сунууга өзүмдү даярдадым. Дарыгерлер болсо өлүм менен күрөшүш керек деп айтышты. Анан да сыпайы мамиле кылышты. Алардын аркасы менен оор абалдан чыктым. Балдарым жетим калат деп ойлогом. Рахмат, мен абдан ыраазымын. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында кызыл зонага ылайыкталган 2 бөлүм бар. Анын бирөөсүндө эле 23 бейтап жатат. Бул пандемия мезгилине салыштырмалуу аз, бирок ошентсе да кызыл зоналар өкүм сүрүп иштеп жатат. Оорулар дагы эле келип жатат бизге. Мунуга салыштырмалуу караганда албетте азыр азайып калды. Бирок дагы эле күндө бизге оорулар кайрылып жатышат. Алардын ичинде көп эле оор түрүндө келип атышат бизге анткени үй шартында көп убакыт үйдө кармалышып, үйдөн дарыланып атышат да. Көп учурда ошо вакцина албаган адамдар келип атат. Вакцина албагандардын ичинен да ошо улгайган кишилер көп. Улгайган кишилердин көп өнөкөт оорулары көп. Алардын деген жанакындай кант диабети, жүрөк оорулары, өпкө оорулары менен дагы башка көп кошумча ошо фоновый оорулар менен көбүнчө ооруп келип атышат. Ошонун арасында ошо вакцина албагандар көп. Анан албетте вакцина албагандардыкы оору абдан оор өтөт. Бизге да кыйын болот аларга жардам көрсөтүш. Ошон үчүн мен азыр ошо эме кылат элем, айтып кетмекчимин, ошо азыр деле ошо сак болуш керек өзүнүн ден соолугуна. Азыр ким вакцина албагандар азыр деле кеч эмес, вакцина алыш керек. Ооруга чалдыгуу көрсөткүчүнүн төмөндөшүнө карабастан, дарыгерлер дагы эле бул илдет кооптуу экенин эскертет. Ден соолугуңузга кам көрүп, эмдөөдөн өтүңүз. Вакцинацияны обязательно алыш керек да. Бул вакцинация алса, адамдын организми защищенный болот да, мындай корголуу болот да. Неге дегенде организмде даяр антитела болот. Ал вирусту кабыл албашы мүмкүн ал организм. Если даже кабыл алса, бейтап ооруну жеңил көтөрүшү мүмкүн. Жеңил көтөрөт да. Илдетти жон териси менен сезген Татьяна Плачук дагы эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин белгиледи. Я верю. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Эмдөөдөн өткүлө өтүнүч. Ал сиздерге өмүр тартуулайт. Ансыз адамды ажалдан арачалап калуу мүмкүн эмес экен. Тагайбек Акматов, Жаңылай Болотбекова, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.